Ички иштер министрлиги тарабынан массалык башаламандыктарды уюштурууга шектелип, дагы 2 жаран кармалды. Алар мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов жана экс-депутат Алык Карашев. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, жашаган жерлеринде тинтөө жүргүзүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча, алар айрым жарандарды бириктирген топту түзүп, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү боюнча кайрылууларды уюштурууга жана коомчулук арасында такталбаган маалыматтарды жайылтууга аракеттенишкен. Учурда бардык фактылар боюнча тергөө амалдары улантылууда. Ички иштер министрлиги жарандарды чагымчыл жана такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө жана аларды таратпоого чакырат. Буга чейин коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмил Узакбаев жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курманбек Дыйканбаев массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалганы маалым. 9 февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана ошол эле учурда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алар президент 2021-жылы мурдагы конституция боюнча шайланганы, ал эми өлкө учурда жаңы баш мыйзам менен иштеп жаткандыгы, коомдо ар кандай укуктук талаштарды жаратып жатканын белгилешкен. Ушул жагдайларды эске алуу менен авторлор тез арада президенттик шайлоо өткөрүүнү демилгөлөөнү сунушташкан. Бул арада Садыр Жапаров президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу Конституциялык сотко кайрылды. Жапаров жолдогон сунуштамада коомдук, саясий жана эксперттик чөйрөдө президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн жана кезектеги же мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо боюнча талкуулар башталганын себеп катары көрсөткөн. Буга байланыштуу президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча баш мыйзамдын жоболорун чечмелөөнү суранган. Маселени Конституциялык сот 17 февралда карары белгилүү болду. Бейлей кетсек, акыркы күндөрү президент Садыр Жапаровдун күтүүсүз чечимдери биринин артынан бири чыкты. Агалай Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотту. Буга ууда эле 3 орун басарлары жумуштан алынып, ордуна жаңылары дайындалды. Андан кийин Германияда дарыланып жаткан Камчыбек Ташиев 11 февралда аны кызматтан алуу боюнча Садыр Жапаровдун чечими күтүүсүз болгонун билдирди. Ал эми бүгүн 12 февралда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өз арызы менен отставкага кетти. Анда барыңыздарга рахмат. Мен төрдөн түштүм, ордума отурдум. Асель Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Регион телеканалы.